Корея ашканасы азыктардын тең салмактуулугу жана пайдалуу ингредиенттердин ар түрдүүлүгү менен дүйнөгө белгилүү. Анын чеберчиликтерин үйрөнүү мүмкүнчүлүгү эми кыргызстандык жаш ашпозчуларда болот. Бишкек шаарындагы номер 4 кесиптик лицейинин базасында Корея жана Азия ашканасынын ашпозчулары үчүн курстар аттуу долбоор ишке ашырылат. Келишимдин кол коюусунун негизгиси биздин базада Корея боюнча ашпозчуларды даярдап, аларды тил үйрөтүп, практикасын өткөзүп, биз буларды кийин Корея өлкөсүнө жумушка жөнөтмөкчүбүз. Негизинен бул биздин жаштарга жакшы өбөлгө түзүп беришмек. Долбоорду аткаруу үчүн Корея Logistics жоопкерчилиги чектелген коому, мамлекеттик жеке өнөктөштүк борбору жана номер 4 кесиптик лицейинин алкагында келишимдер түзүлдү. Курс Корея жана Азия ишканасынын салттуу ашпозчулук ыкмаларын үйрөнөм деген каалаган адамдар үчүн уюштурулат. Мындай курсту ачуу үчүн аталган лицей атайын конкурс жарыялап, калыстар тобунун тандоосу менен аталган ишкана тандалып алынган. Бүгүндө ошо шаардын жетекчиси болгонума байланыштуу мени чакырышып, анан биз комиссия иштеп чыктык да. Могу 3 тараптуу келишим деп атпайбы? Ошол иштеп чыгып, комиссиянын биринчи комиссиянын отурумунда кол коюшу аземи болду. Анан ошол биз иштеп чыккан кол коюу аземи неме договордун негизинде, келишимдин негизинде анан кол коюу аземи болгондон кийин андан кийин бүгүнкү 2 тараптуу кол коюу аземи болду да. Эми негизинен бул мамлекеттик жеке өнөктөштүк мыйзамынын алкагында дагы башка долбоорлорду да тартуу мүмкүнчүлүгү болуп атат. Ошон үчүн ушул мыйзамдын иштешине бүгүнкү күндө биринчи ушул 4 лицей баштады да ушундай кызматташуу. Элдердин сунушуна карата болот. Мисалы үчүн частный партнер келип бизге долбоорун өздөрү тартуулайт. Биз болсо мамлекет менен иштешкенге жардам беребиз. Бул жөн гана окуу жайларга эле карабайт. Ар кандай долбоорлор болот. Окуу жайлар менен эле кесилбейт ал жерлер. Бул деген биздин Кыргызстандын социальный жана экономикасына да түрткү берген аракет да. Катышуучулар Түштүк Кореядан келген жана Кыргызстандын тажрыйбалуу ашпозчуларынын жетекчилиги астында окуудан өтүп, аларга популярдуу тамактарды даярдоону үйрөтүшөт. Курстун баштапкы этабы алгач 3 айга созулат. Ошондой эле студенттер Корей тилин үйрөнүшөт. Бул алардын Кореяда ийгиликтүү карьера жасоо мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. 이렇게 사범학교하고 협약식을 하게 되기. Биз 4 лицей менен кызматташканыбызга кубанычтабыз. Мындан ары бул Корея жана Азия ашканасынын ашпозчулары үчүн курстарынын студенттери жана бүтүрүүчүлөрү окуусун улантат. Ошондой эле Кореядағы Чичидо деген районунда көптөгөн мейманканалар бар. Ошол жака иштөөгө жиберебиз. 그리고 한국에 있는 대학들 Курсту аяктагандан кийин бүтүрүүчүлөр эл аралык кулинардык индустрияда билимин, көндүмдөрүн ишке ашырууга жардам берген сертификаттарга ээ болушат. Клара Кудайбергенова, Асылбек Курманалиев, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.